Мына бүгін біз сіздерге Кемен жергесіне ушул жакшы самалыктар менен келип отурабыз. Жасалып жатырган жумуштарды белгилеп, жасалган жумуштар боюнча бир аз айтып, анан ушул келечектүү иштер боюнча сиздер менен жолугушуп, элге бир түшүндүрмө берип кетейин деп атам. Себеби бийлик ээлери, бийликте отургандар өздөрүнчө жумуш жасап эле, анан кийин биз жасап атабыз деп, алар ал жакта отуруп, бул жактагылар маалыматты билбей, ар түрдүү сөздөр чыгып жүрбөсүн деп өзүм келип ушу сиздерге тааныштырып айтып кетейин дедим. Ошондуктан мен бүгүн ушу сиздерден убактыңыздардан пайдаланып бир аз айтып калайын деген оюм бар. Эми быйылкы эле жылы 2025 жылы Нарын облусуна караганда Нарын шаарына өзүнө 5 жолу, Нарын облусуна 7-8 жолу барыптырмын. Ал эми Кемен жергесине биринчи жолу келип атат экен. Ошондуктан сиздерге бир маалымат бере кетейин. Урматтуу эл журт, ошол Чүй облусунда болуп жаткан иштер боюнча маалымат бере кетейин. Өз убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен социалдык объектилер, завод, фабрикалар, эгин талаа жерлердин баары мамлекетке алынып, мамлекеттин акчасын ичип жеп кеткен коррупционер чиновниктерден, уюшкан кылмыштуу топтордон кустурулган акчалар, кирим төгөлдөрдөн тартылган мүлктөрү боюнча айрым чагымчылдар туура эмес маалымат тарап жатканы боюнча дагы айтып кетейин. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, биз акыркы жылдары ушул айрыкча кирим төгөлдөргө, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш, коррупцияга каршы күрөш боюнча өтө чоң жумуштарды жүргүзүп келе жатабыз мамлекеттик масштабта. Бирок ошол эле мезгилде Чүй облусунда эмне жумуш жүргүзүп атканы боюнча силерге маалымат айтып коеюн, так менин оозумдан угуп алыңыздар. Мисалы Чүй өрөөнүндө кирим төгөл бир эле Камчы Асанбекке тиешеси бар 30 миллион АКШ доллар түзгөн 850 батыр мамлекетке кайтарылды. Элге ипотека аркылуу берилип жатат. Андан тышкары Токмок шаарында жайгашкан мрамор чыгаруучу 3 миллиард сомду түзгөн Кыргыз Тоо таш заводунун уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар Гайдуков убагында мыйзамсыз менчиктештирип алган. Ал завод дагы мамлекетке кайтарылды. Ошондой эле Камволдук кездеме комбинаты, винодел заводу, вегеталла, канаттуулар фабрикасы, Кыргыз химия, металлургия, Касиет, радио, консерва заводдору жана Кайыңды эт комбинаты мамлекеттин карамагына толук кайтарылды. Бул ишканалар, урматтуу эл журт, өз убагында мыйзамсыз же болбосо кайсы бир чиновниктердин таасири менен өздөрүнө менчиктештирип алып кеткен. Жана ушунча жыл, 20-30 жылдан бери ошол өздөрүнө пайдаланып келишкен. Же такыр деп пайдаланбай таштап коюшкан. Ушулардын баардыгын кайтарып алып мамлекетке кайрадан завод, фабрика кылып, иштетип аракет жасап атабыз. Азыркы учурда Чүй облусу боюнча 100дөн ашык объект кайтарылган. Анын ичинен 23 социалдык объектилер капиталдык оңдоодон өтүп кайрадан ишке тапшырылган. Чүй облусунун өзүндө эле 100дөн ашык объектти кайтардык. Булардын арасында көптөгөн спорт мекемелери бар, даже керек болсо ошол медицина тармагындагы мекемелер бар. Мисалы Токмок жана Кара Балдар шаарларында автобекеттер мамлекеттин балансына алынды. Эл үчүн кызмат кылып жатат. Аламүдүн районундагы 2 мектеп, 1 бала бакча капитал оңдоодон өттү. Ошол эле Кайыңды Токмок шаарындагы Сокулук, Аламүдүн, Жайыл, Ысык Ата районундагы бала бакчалары, мектептер, Токмок, Ысык Ата жана Жайыл районундагы саламаттык сактоо объектилери, Чүй облусу боюнча бир катар спорттук объектилер жана маданият ишканалары кайтарылып, элдин пайдасына ишке берилди. Бул акыркы 4-5 жылда жасалган жумуштар. Ал эми Чүй өрөөнүнөн билесиздер, Чүй өрөөнү биздин мамлекетибиздеги эң кең Сары Өзөн чүйүбүз бар. Ушул жерде жерибиз көп, Кудайга шүгүр кыргызыбыздын. Бирок ошо көп жерлердин баардыгын талап, тоноп, өзүнө ылайыктуу кылып бөлүп алышкан. Кээ бир баягы колунан мүмкүнчүлүгү жеткендер. Чүй өрөөнүнөн 2025 жылы 25 эле жылы 12 000 гектардан ашык жер тилкелери аныкталып, мамлекетке кайтарылды. Ысык Атадан 600, Аламүдүндөн 600, Сокулуктан 5600, Москвадан 800, Жайылдан 4200, Панфиловдон 300, Кеминден 550 гектар жерлер кайтарылып, андан тышкары Кемин районундагы жол жээгинде контейнер менен тосулган 355 гектар жер дагы кайтарылды. Аган өзүңүздөр күбөсүздөр. Андан сырткары
Аюу холдингинин ээси Абдикеримовду Аламүдүн районунда жайгашкан 300 гектар жери жана 100 миллиард сомдук түзгөн мүлктөрү мамлекетке кайтарылган. Мына акыркы жылдары биздин Чүй облусунда жасаган иштерибиз. Мен Чүй эле облусу боюнча айттым. Эгер мамлекет боюнча айта турган болсо, ушул айтылган нерселер бир нече ондогон эсе көтөрүлөт. Башка жерлерде мындан дагы көп талап тоноолор болгон. То есть мамлекет толук бойдон талап тоноочулуктун колунда калып кеткен. Бардыгы ушуга чейинки чиновниктер мүмкүнчүлүгүнө жараша, бандиттер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, сырттан келгендер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, ар ким каалагандай кылып мамлекет тоной берген. Ошонун негизинде мамлекет акыбалыбыз мындай болуп калган. Больницаларыбыз моундай, жолдорубуз тигиндей, стадионубузду көрсөңүз, мына азыр барып алып, стадион көрүп алып ыйлайсың, райондук стадионун, борборундагы стадионду көрүп. Врачтарыбыздын акыбалы моундай, зарплатабыз жок, мектептерибиз талкаланган, ал мектеп мугалимдерибиздин зарплаталары жок. Мына ушинтип мамлекет талкаланып отурган. Ошондуктан ушу мамлекетти кайрадан оңдоп чыгуу боюнча урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмалары негизинде катуу жумуштар жүрүп жатат. Жумуштар жүрдү, мындан ары да жүргүзөбүз. Азыркы убакта талап тоноочулук толук бойдон токтоду. Эми ошол мурда талап тоноп кеткендердин бардыгын кайра кайтаруу иш аракеттерине өтө чоң көңүл буруп атабыз.